Жапон өлкөсүнүн Осака шаарында дүйнө жүзүндөгү 150дөн ашуун өлкөлөрдүн өкүлдөрү жана 25 эл аралык уюмдар катышып жаткан Экспо 2025 ушул жылдын 13-апрелинде башталган жана үстүбүздөгү жылдын 13-октябрында жыйынтыкталат. Ага жалпы 28 миллион киши конок катары катышаары пландалса, бүгүнкү күндө бул жол менен 10 миллиондон ашык адам Экспону көрүп чыккан. Биз үчүн эң маанилүүсү Кыргызстаныбыздагы бул дүйнөлүк эң ири саамалыкта татыктуу катышууда. Павильондон орун алып, улуттук сыймыгыбыз болгон табиятыбыздын кооздуктарын, таза суу, бал, улуттук кийимдер жана буюмдар сыяктуу улуттун жүзүн тартуулаган көргөзмөлөр уюштурулган. Кыргыз павильону албетте Экспо катышуучуларынын кызыгуусун пайда кылып, күн сайын жок дегенде 15 миңге чукул көрүүчү кирип, Кыргызстан тууралуу маалыматка ээ болуп жатышат. One, two, three. One, two. Thank you. Thank you so much. アジさん、はい、ご無沙汰してます。懐かしいですか。いやもうありがとうございます。どうもありがとう。ありがとうございます。みんな関西の友達はみんなメッセージがありました関西のところにテレビスについて番組にありがとうございます。大成功じゃないですか。全部すごいですね。今日はネーショナルでようこそテレビスバル。Өз кезегинде Кыргызстандан барган коноктор да башка өлкөлөрдүн павильондору менен таанышып, ийгиликтерине күбө болуп, келечек пландары менен ой бөлүштү. Мисал катары Өзбекстан, Казакстан, Кытай, Түркмөнстан, Малайзия сыяктуу өлкөлөрдүн көргөзмөлөрүн айтууга болот. Алтынчы июнда Жапон өлкөсүндө өтүп жаткан Экспо 2025те Кыргыз Республикасынын улуттук күнү белгиленди. Ага Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов баш болгон расмий делегаттар катышты. Кыргыз Республикасынын маданият министри, Кыргызстандын Жапониядагы элчиси, кыргыз элинин белгилүү маданият өкүлдөрү, журналисттер, блогерлер да болду. Жапон өлкөсү тарабынан болсо, коргоо министрлигинин орун басары, Жапон мамлекетинин Кыргызстандагы элчиси, депутаттары жана башка расмий кызмат адамдары менен катар бизнес өкүлдөрү катышты. Алгач расмий түштөнүү тартууланып, андан соң кыргыз маданият кызматкерлери тарабынан жалпы Экспо катышуучулар үчүн концерттик программа тартууланды.
Кыргыз делегациясын жетектеген Эдил Байсалов Экспо 2025 сыяктуу иш-чаралар Кыргызстан үчүн көптөгөн чоң мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачаарын айтат. Мындай иш-чараларга Кыргыз Республикасы мүмкүн болушунча активдүү катышууга умтулуусу керектигин белгилейт. Бүгүн ошол өзүбүздүн улуттук павильонубузду ушул Осакада, Японияда өтүп аткан дүйнөлүк эксподо ачуудабыз. Кыргызстан үчүн бул 4-чү экспо экен. 2010-жылы биз биринчи жолу Шанхайда улуттук павильонубуз менен, андан кийин Миланда 2015-жылы, андан кийин 5 жылдан кийин ошол 20-жылы өтмөгө эле Дубайда. Ал ошол ковидтен улам 22-жылы мен эсимде биздин жаңы өкмөтүбүз барып ошолорду кайра тез арада оңдоп, түздөп, жогорку деңгээлде өткөзгөнбүз. Эми бул үчүн 4-чү эмкиси 2030-жылы өтөт. Бул дүйнөлүк экспо деген эми баягы биз 150 жылдан бери баягы чоң империялар, Европа, АКШда, мына Эйфель башня дейбиз. Мисалы ошол Париждеги экспода курулган, атайын ошого арналып. Ошондой эле эми ар бир мамлекет өзү менен эмнеси менен бөлүшөт, баягы эмнеси менен сыймыктанат, эмнеси менен мактанат. Бундагы экспонун темасы ошол келечекке биз ар бир мамлекет эмнени бере алат, эмне, кандай технологияны, кандай салым жасай алат деп. Бизде албетте байыркы тарыхыбыз, маданиятыбыз, салтыбыз бардыгы бар, аны элдин бардыгы тааныйт. Биз албетте 2030-жылы Саудия Арабияда өтө турчу дүйнөлүк экспого даярдыгыбызды бүгүндөн башташыбыз керек. Ал акча маселеси болбойт. Мындан биз албетте бир 4-5 эсе чоңураак бир павильонду ошо жерге барып, абдан жакшы бир даңазалуу, бир мактана турчу, бир өтө чоң бир көргөзмө өткөзөбүз. Бул боюнча биздин тапшырмалар берилген. Биз ошол жоопкерчиликти моюнга алганбыз. Бирок негизи ал жерде акча маселеси жок. Азыркы учурда Кыргызстанда биздин колубуз кенен. Бирок ошол жерде эмнени, кандай бир салым, бул билим болобу, саламаттык сактоо болобу, технология болобу, шаарды башкаруу болобу, же болбосо айыл чарбада кандайдыр бир технология болобу, биз ошону ошол албетте Саудия Арабияда адамзатка Кыргыздын салымы келечегине, биздин умтулуубузга, кыялдануубузга, өзүбүздүн мындай бир илимибиз, билимибиз менен биз өзүбүздү мактанышыбыз керек. Байыркы менен мактанганыбыз бир, ал мындай бекем турабыз, бирок келечекке умтулууну биз албетте ошол даярдыкты биз бүгүндөн баштап көрө башташыбыз керек. Жапон өлкөсүнүн коргоо министринин орун басары Жапон мамлекети Кыргызстан менен коргонуу жана коопсуздук багытында да кызматташууга даяр экенин өз сөзүндө белгилеп өттү. Андан сырткары көп тараптуу кызматташууну тереңдетип, эки өлкө ортосундагы алаканы мындан ары дагы жакшыртууга кызыктар экендигин кошумчалады. Белгилей кетсек, кыргыз тараптан барган коноктор үчүн чыгымдардын баарын Жапон өлкөсү каржылады. Ал эми Экспо 2025 ушул жылдын 13 октябрында жыйынтыкталат. Кийинки Экспо Сауд Арабиясында 2030-жылы өтөт. Нурзада Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, регион, Осака шаары.